Урматтуу мекендештер, Талас шаарынан Шанхайдан там сатылып атат. Ичинде бардык ремонттору менен, коро сарайы менен келип эле жашап, мал бакканга да өтө ыңгайлуу. Сарайларды аябай кенен. Болгондо да 2 участокта туугандар. Двухсторонный участокта дареги мен турган көчө Узакбаев көчөсү, Аскарбек Узакбаев көчөсү, Ногул болсо Заводская көчөсү. Бул Шанхайдагы газонду билебиз, футбольный поле. Ошол көчө менен киргенде эле 3-чү көчөдөн оңго бурулганда эле 2-чи даректеги ушул тамды көрө аласыздар. Наркы Кара койчу Токтогулов көчөсү, мурдагы Лесная көчөгө дагы караштуу 2 участокты бириктирип алган туугандар. Мал бакканга чынында эле аябай ыңгайлуу. Бул жакта дагы састарга малды кой бергенге, жайытка кетиргенге дагы кыскасы мал бакканга ушундай шарты аябай жакшы. Ушундай там издеп жүргөндөр видеону көрүп турабыз. Киргенде эле мынакей бул үйдү ушундай сайдник менен обшивка кылып, ичин утепление кылганбыз дейт. Үйдүн ичинде дагы ремонту аябай жакшы. Бул жагында склаты, бул жагында очокканалары. Ошондой эле жайкы кухнясы да ушул жерде дейт. Мен биринчи туугандар, сарай жактарын тартып берип коеюнчу, анан үйдүн ичине киребиз. Бул жакта да узунунан времянкасы да өзүнчө. Бул өзүнчө бир там болуп калат экен. Мына туугандар, сарайларын караңыздар, аябай кенен. Бул жерде убагында мал багышкан экен. Бул жагында дагы бир склаты, кой короолору. Мына караңыздар. Бунун эң жакшы жери мал ошол Лесная көчө тарабынан кирет, Решиналны аралабайт. Эң ыңгайлуусу ошол. Бул жагында өзүңүздөр көргөндөй 60 түпкө жакын алма бактары, өрүк, алкор, алмурут бар отурулган дейт. Мынакей кой коросу бүт акурлары менен даяр. Аябай чоң салынып тур туугандар. Жалпы 10 сотық. 10 сотықтан бир аз ашат экен да. Бул жагында чөп жыя турган сарайы. Мынакей бул жагында ушундай доскалар кагылган. Уй, жылкы, бодомал байлаганга сарайы. Бул жагында дагы караңыздар. Доскалар кагылган, акурлар орнотулган. Келип эле малыңыз менен келип ушул жака жашасаңыз ыңгайлуу. Мына туугандар, бул Кара койчу көчөсү. Бул жак асфальтталып калган. Мына бул жагында дагы өзүңүздөр көргөн өрүк, кара өрүк алмалары менен. Азыр үйдүн ичине киребиз. Видеодон алыстабай туруңуздар. Видео лайк басып туруңуздар туугандар. Чоң тамдан баштайлы. Топкасы сыртта мынакей туугандар. Топка жагында көргөзүп берип коеюн. Отоплениясы бар орнотулган. Бисмилла. Киргенде эле холл экен. Бардык дуалар обой. Сол тарапка, холдон сол тарапка бир ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ошо эмеректердин баары калат дейт. Анан кийинки бөлмөдө чоң залы. Потолоктордун баарын натяжной потолок, короп болуп жазалган, софиттер тагылган, люстралар тагылган. Дуалдары обой. Андан кийин бул жагында дагы бир балдардын уктоочу бөлмөсү. Дуалдардын баары обой. Эми туугандар, кухнялары бул чоң тамдан өзүнчө бөлүнүп турат экен. Бул жерден сыртка чыга турган суу түтүкчөсүн чыгарып койгон. Бисмилла. Киргенде эле бул жерде прихожка, раковина, оң тарабы, кухнясы. Мынатандар. Прихожкадан кайра сол жака. Бул жеринде чай ичүүчү бөлмө. Дагы бир холл деп койсо да болот. Бул жакта да отопление бар бир үй менен. Андан кийин төр жагында дагы бир уктоочу бөлмө. Бул уктоочу бөлмөдөн бул жакта санузел бар экен. Туугандар, баасын $55,000 сурап жатат. Вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр, варианттар бар дейт. Участок алмашуу, же болбосо унак алмашуу, же болбосо бөлүп төлөө. Кыскасы варианттарды карайбыз дейт. Өзүңүздөр дагы вариантыңыздарды сунуштап чалып содалашып көрөсүздөр.
Бул жакта айткандай номер 7 мектепке жакын, трассага жакын, аны дагы эсиңиздерге салып коеюн. Кайсы мектепке карайт деген дагы сырттагы мигранттар көрүп атса билбеши мүмкүн. Номер 7 мектепке жакын. Видеону жыйынтыктайм. Видеого лайк басып коюңуздар.